La ruqyata illa min aynin aw huma. Göz tiyүүдөн жана ысытмадан дейт. Анан ысып адам ооруйт го, жана бир нерсе чагып кетсе же бир нерсе болгондо лихарадка деп коебуз. Ошол эки нерседен айнан ухма деп коет го. Ушул эки оорудан дем салуудан башка эч нерсе жок дейт да. Ушул экөөнө дем салуудан башка жакшы пайдалуураак эч нерсе жок деген мааниде да. Mesela эң жакшы ушул нерсе эмне? Дем салуу жакшы пайдасын берет деген хадис да. Эгерде ысытма болуп атса, температурасы көтөрүлүп атат да. Бир нерсе чагып кетип турабы? Же бирөөгө көз тийген болсо, дем салыш керек экен. Мына бул дагы бир пайда. Куран өзү шифа. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифа ва рахматул лил муъминин деген Аллах Таала Куранда. Биз Курандан момундар үчүн райым жана шифаны түшүрдүк деген да. Дененин ооруларына дагы, жан дүйнөнүн ооруларына да баардык оорулардын түрүнө тең бул шифа. Сол баш ооруп калдыбы, же көңүл түшүп кандай бир кайгы апага батып калсаңар, эмне кылыш керек? Куран окуй бериш керек. Куран окуп, бул билген сүрөлөр деле. Сөз бирөөгө барыш шарт эмес. Ал эмес, тескерисинче адам өзү окуган жакшыраак. Мисалы өзүнө Куран окуган бул пайдалуураак. Демек дем салуу дагы бул дарылануунун түрү экенин бул хадистен үйрөндүк.